балдарым Ломоносов мектебинде окуйт. Азыр Халилин мектебине которгондун эң эле биз коркуп чочулап атканыбыз бул жол маселеси болуп атат, транспорт болуп атат. Биздин балдар кыштын күнү караңгыда Халилин мектебине барып келгенге жол маселеси өтө начар да. Тем более бул жака транспорт жүрбөйт, общественный транспорт. Мына Ноокатский подъем менен маршрут жүргүзө коебуз деп атышат, бирок ушул Ноокатский подъемдо ушул менин билишим боюнча эч качан общественный транспорт жүргөн эмес. Себеби бул өтө коопсуз подъем болуп эсептелген себептен жүргүзбөйт да. Кооптуу болгон себептен. Эми азыр ошол жерге общественный транспорт жүргүзсө, эч ким эч кандай кепилдик бере албайт, ошол жерден окуучулар менен ала салып кетишине. Ошол себептен коркуп ушул маселени көтөрүп келдик эле. Балдарыбызды башка мектептерге которолу десек, башка мектептер балдарды албай жатат.